Я знаю, что этот фонд выполнит свою задачу. Помогать нуждающимся важно. Кайрымдуулук. Айрым амалкөйлөр кайрымдуулук менен коррупцияны чырмалыштырып, арам акчаларды адалдап алышаарын билдиңиз беле? Адатта алар карапайым калкка же муктаж болгон адамдарга жардам берген түр көрсөтүп, калганын капчыгына толтура беришет. Я так не могу. Это же обман. Эх, доча, вся наша жизнь обман. Вся наша жизнь. Ладно, я улетаю. Сделка по офшору горит. Бүгүнкү чыгарылышта дал ошол кайрымдуулук аркылуу каражат топтоп, сансыз акчаларды сыртка чыгарып кеткен схемалар туурасында сөз кылабыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Дүйнө жүзүндө кайрымдуулук аркылуу арам акчаларды адалдоо схемалары жакшы өнүккөн. Арасында Кыргызстандагы жок эмес. Түрдүү кайрымдуулук фонддору аркылуу Кыргызстандан миллиондогон каражаттарды сыртка чыгарып кеткен чуулгандуу окуялар болуп келген. Кызыгы айрым жарандар дал ошондой кайрымдуулук кылган фонддорго жана анын ээлерине ишенип алышат дагы коррупциялык акчанын кичинекей бөлүгүн элге жумшап калган олчойгон бөлүгүн офшорго жөнөтүп жаткандарды жакшы иш кылды, жакшы адам экен деп мактап жатып калышат. Иш жүзүндө болсо такыр башкача. Мисал менен түшүндүрсөм, бирөөнүн бакчасынан кошунасы 10 баштык алма уурдап алат дагы анын 1 баштыгын ошол үйдүн ээсине белек же жардам деп берип коет. 10 баштык алмасын уурдатып жиберген кошунасы тиги уурунун колунан 1 баштык алмасын алгандан кийин аны жакшы киши деп эсептеп калат. Бул окуя сизге кызыктай сезилип жатабы, бирок иш жүзүндө мамлекеттик деңгээлде миллиондогон каражаттар айланган дал ушундай көмүскө коррупциялык схемалар жок эмес. Мисалга кайсы бир атка минер же ири ишкер коррупциялык жол менен тапкан акчасын адалдаш үчүн атайын кайрымдуулук фондун түзүп, ага акча салып, кайрымдуу жарандардан каражат топтоп, дал ошол фонд аркылуу ири суммаларды сыртка чыгарып кетет. Анткени коомдо кайрымдуулук фонддордун репутациясы көп күмөн жарата бербейт. Андыктан коррупционерлер, кылмышкерлер айрым кайрымдуулук фонддордун аркасына жашынып, калкка жакшы көрүнүмүш болуп, кылгылыкты кыла беришет. Болбосо эл кайрымдуулук фонддун ишмердүүлүгүнө ишеним артат. Анткени кайрымдуулук фонд демөөрчүлөрдүн жана башка жарандардын кошкон мыйзамдуу салымынан түзүлөт. Өз кезегинде кайрымдуулук уюмун түзгөн кылмышкерлер фонд аркылуу мыйзамсыз тапкан каражатын айландырып, аларды адалдап алышат. Ал үчүн бухгалтериясын колго алып, оор финансылык операцияларды жасашат. Азыр биз кайрымдуулук уюм аркылуу арам акчаны адалдоонун бир нече схемасын талдап бергенге аракет кылабыз. Биринчи схема. Мисалы, Ташмат аттуу жаран өзүнүн кайрымдуулук фондун ачып, канча бир убакыттан кийин дал ошол коммерциялык эмес уюмдун атынан башка өлкөнүн банкында атайын эсеп ачат дейли. Ал эми анын Эшмат аттуу жакын досу же тууганы дал ошол фонд аркылуу коррупциялык жол менен табылган ири суммадагы каражатты адалдаганы турат. Ал үчүн Эшмат ири суммадагы арам акчаны бир нече бөлүккө бөлүп, ар кимдин атынан фонддун эсебине чегерип турат. Анткени чоң сумманы бир салып салса, тиешелүү органдар шекшип калышы ыктымал. Ар кайсы кишилердин атынан которулган арам акчаны фонддун башчысы Ташмат чогултуп туруп, чет өлкөнүн банкында ачылган эсепке которуп жиберет. Канча бир убакыт өткөндөн кийин ал каражатты Ташмат чет өлкөдөн чыгарып, Эшматтын колуна тапшырып берет. Арам акча дал ушундай жол менен адалданып калат. Арам акчаны адалдоонун дагы бир схемасы. Бул учурда Ташмат кайрымдуулук фондун офшордук зонада ачат. Тагыраагы арам акчаларды оңой адалдаганга өбөлгө түзгөн өлкөлөрдө. Коммерциялык эмес уюмдун банктык эсебин дагы бир башка өлкөдө ачып коет. Бул счеттун эсебинен Ташмат ири өлчөмдөгү арам акчаны өзүнүн тууганынын же таанышынын атына башка өлкөгө салып жиберет. Бул оор финансылык махинациялар аркылуу Ташмат коррупциялык мыйзамсыз каражатын адалдап алат. Бул схемалар коррупциясы өнүккөн өлкөлөрдө жакшы иштейт. Кайрымдуулук фонд аркылуу арам акчаны адалдоо кызмат абалындагы адамдар үчүн жакшы калкалоо деп эсептелинет. Айрым учурларда кылмышкерлер абройлуу кайрымдуулук фонддордун атын жамынып, акча уурдашы мүмкүн. Мисалга, интернетте кайсы бир кайрымдуулук фонддун расмий сайтына
куюп койгондой окшош сайтты жасашып, акча которула турчу банктык эсептин гана реквизиттерин өзгөртүп коюшат. Жасалма сайттын дарегиндеги реквизитке жөнөтүлгөн каражат муктаждарга жетпей, кылмышкерлердин чөнтөгүнө түшөт. Мындан улам бир гана кайрымдуулук фондду эмес, анын реквизиттерин, сайтын дагы текшергенди унутпаш керек. Бул себептүү кайсы бир фонд аркылуу карапайым калкка жардам берип жаткан саясатчы же атка минерге суктанаардын алдында ал фонд же саясатчы тууралуу кененирээк маалымат издеп, коммерциялык эмес уюмдун ишмердүүлүгүнө көз чаптырып көрүү кажет. Ал үчүн фонддун дарегин интернеттен издеп, сайтын ачып көрүңүз. Эгер ал фонддун ишмердүүлүгү, командасы, негиздөөчүсү тууралуу маалымат жана отчет ачык жазылган болсо, анда жакшы. Отчеттуулук жок, сайты араңдан зорго толтурулган болсо, анда ал күмөн санатат. Андыктан чакан мечит, бала бакча, оюн аянтчасы, эс алуу паркын, спорт залын же дагы бир ишти жасап, төш каккан атка минерлерге суктанаардын алдында 10 баштык алмасын уурдатып, кайра бир баштыгын белек катары алган Ташматтын окуясын эстей жүрүңүз. Ошол эле маалда алдамчылык менен алектенбеген, абройлуу, ишенимдүү кайрымдуулук фонддору дагы жок эмес. Алар чындыгында адамдарга жардам берүүнү көздөп, ишмердүүлүгүн ачык жүргүзүшөт. Алар каражатты аз болсо да кичинеден берип турган карапайым калктын кайрымдуулугунан жана айрым демөөрчүлөрдөн чогултушат. Адатта чынында эле кайрымдуулук менен алектенген фонддун жетекчиси жана кызматкерлери кымбат баалуу машиналарды тээп, кабат-кабат үйлөрдү сатып алышпайт. Алар үчүн аброй эң маанилүү. Андыктан алар чогултулган сумма жана сарпталган акчалар тууралуу кимге кандай жардам көрсөтүлгөнү боюнча тыйын тыпырына чейин отчетту байма-бай ачык берип турушат. Ошондой эле абройлуу, ишенимдүү фонддор тармактуу жана максаттуу жардам көрсөтүшөт. Мисалга, бири качкындарга жардам берсе, башкалары оорулууларга. Ал эми шек жараткан кайрымдуулук фонддору ишмердүүлүгүн чар жайыт жүргүзүшөт. Мисалга, бир күнү туруп мечит курса, башка күнү спорт зал салам деп, дагы бир күнү Африкага суу чыгарам деп, дагы бир күнү бирөөнө үй курам деп, бир тармакта туруктуу иш алып барышпайт. Негизи эле укуктук мамлекетте эгер саясатчынын атка минердин кирешеси менен чыгашасы дал келбесе, салыкчыларды шек санатышы керек. Мисалга, өмүр бою мамлекеттик кызматта орточо маянага иштеген атка минер кайрымдуулук кылганга каражатты кайдан алды? Же болбосо чет өлкөдө кымбат баалуу мүлктү сатып алууга, чириген байлардай жашоо сүрүүгө каражатты кайдан тапты деген суроолор жаралышы керек да. Бирок антип суроо салгандар аз болгондуктан кылмышкерлер кайрымдуулук аркылуу ишмердүүлүгүн улантып келишет. Бүгүнкү чыгарылышта биз кайрымдуулук аркылуу кылмыш кылган коррупционерлер тууралуу айтып бергенге аракет кылдык. Эгер маалымат пайдалуу болгон болсо, анда башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова болдум. Көрүшкөнчө.